калыстын ышкырыгы жаңырды жана чуу дегенде эле Манас Ниязов акырындык менен ушул жасалма текеге же болбосо муляшка жакындап келе жаткандыгын көрүүбүз. Ал арада казакстандык спортчулар улакты жерден эңип кетти. Бул 9-номурдагы Журагат Мехтевхан абайлаш керек. Мен ойлойм азыр кыргызстандык спортчулар акырындык менен коргоонда өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүп, алгачкы салымды атандашдарына салдырууга мүмкүнчүлүк бербейт деп. Ой, жалгыз бошонуп кетти жана алдыда коргоочуларыбыз бар. Бирок ага карабастан өзү жалгыз жетип келип жатат. Алдын тоскон кыргызстандык улакчылар. Эми Кыргызстан АКШ эмес, Өзбекстан эмес же Орусия эмес, бул Кыргызстан казактар берген эмес, өзүбүз минип барган аргымактар менен. Андыктан эми биз канчалык качып кетпесин, бирок жетүүгө мүмкүнчүлүк болот. Дегиче алгачкы салымды ишке ашырып турат. Бул албетте дал ушул Казакстан командасынын 9-номурда оюнчусу Эрнат Малимбай азыр сурулуп чыкты. Кошо өлкөнүн аргымактарынын ылдамдыгы чындыгында буга чейин дагы бат экенин көргөнбүз. Азыр эсеп 1-0. Эми мындан аркы чабуулдар кандай болуп көрөбүз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жерден көтөргөндөн кийин аттын эгер жалына басып алсаң эле анда болду эсептеп койсо болот. Анткени коргоочулар деле бул жерде жолду ачып берет, дагы дал ушундай салымдарды ишке ашырууга мүмкүн болот. Ал эми бүгүн дал ушул жасалма текени бир аз башкача кара түскө алмаштырып койду. Боеп койгон окшойт. Буга чейин ак муляш менен ойноп жатканбыз. Кайрадан казакстандык улакчылар азыр кыргызстандык улакчы абдан жакшы деңгээлде коргонуп койду. Кайрадан казакстандыктар жасалма текесин такымга басып өздөрүнүн кезектеги чабуулун баштап жаткандай. Эми казак туугандар муляжга өтө көнгөн. Алар чындыгында жерден көтөрүп башка учурларда мыктылыгын көрсөтөт. Ал эми бирок мындан аркы ушул жүрүштөр кандай болот көрөбүз. Ал эми бул казакстандык мыктагылардын бири өңдөнөт. Жалпы элге маанай тартуулап дагы оюнду жүргүзүүгө камынган. Азыр биз күткөн жекеме-жеке келди. Дал ушул жекеме-жекеден Кыргызстандын оюнчулары жеке жараттары дагы талашсыз. Калыстын ышкырыгы жаңыра элек деле кайда ат салды деген суроо. Эрнат Малимбай. Эрнат Малимбай Казакстандын курамынан Эрсултан Айдаркан уулу кортеж менен азыр. Мен ойлойм, жок дегенде ушул жекеме-жекеден бүгүн кыргыздын ар бир оюнчусу атандаштарга мүмкүнчүлүк бербек болуш керек. Буга чейинки тайпалык баскычтарда ошол чейрек финал, жарым финалдык беттештерде дээрлик жекеме-жеке абалдары катталган жок. Анткени баарыңыз маалым болгондой эле негизинен оюн аянттын ичинде, ат майдандын ичинде жүрүп жаткан жайы бар. Азыр сүрмө топ жана аянттын ичине сыртына чыгып кетти. Муляш ошол менен кайрадан жекеме-жеке орун алат. Эгер бүгүн дагы Кыргызстан курама командасы ута албаса, анда билбейм, мындай мүмкүнчүлүк эми балким кийинки көчмөндөр оюндарында өз үйүбүздө жаралышы мүмкүн. Бирок азырынча эми гана 3,5 мүнөт артта калды. Мүмкүнчүлүк бар. Биздин мыкты оюнчуларыбыз дал ушул жер улакта курамдын мыктылыгын толуктап келип отурушат. Кайрадан жекеме-жеке Азамат азыр Кубаныч Султан уулу Сусамур менен абдан мыкты деңгээлде коргонуп койду. Бирок калыс уруксат бергенге чейин аракет башталган экен. Жок, мындай болуп атат. Ушул калыстардын бир мен баамдаган нерсеси качан алардын спортчулары стартты жакшы алган учурда ышкырык чаңырып коет. Ал эми башка командалар алган учурда бир аз ушул ойнолот. Бирок бул эми чечүүчү оюн. Бул жерде калыстар дагы өзлөрүнүн гана жеке дымагын эмес, жалпы элди ойлош керек. Эки элдин дагы ушул достугун, ынтымагын ойлогон оюнду алар коюп бериши керек. Бул көкбөрдөн дагы, жер улактан дагы албетте алыстыкты тактан аткарыш керек. Кубаныч Султан уулу такымга басты, сол такымга. Мына эми качып кетиши керек. Сусамур дагы мыкты аргымак экенин абдан жакшы билесиздер. Бирок ага каршы Курманбек Турганбек, казакстандык капитан, азырынча жакшы коргонуп жаткан жайы бар. Бирок Кубаныч качты. Эми ушул ылдамдыкты жоготпош керек. Жана атандаштын эми таягазан эмес, тегерек чийинине жакындап келе жаткандыгын көрүбүз. Шашылбаш керек албетте. Эми казак туугандар көнүп калган жерге таштай берип, бирок кыргызстандык улакчылар да кылдаттык менен ойналып барышы керек. Кубаныч Султан уулу аянтта калды. Кайрадан кайтып жатат аттын башын. Атандаштын тегерек чийинин өзү жакындатып бара жаткандыгын көрүбүз. Азырынча көк кийимчендер коргонууда мыкты жана дээрлик тегерек чийинин жанына
жетип келдик. Суу самырды киргизүүгө такыр мүмкүнчүлүк бербей жатат атандаштар. Кыргызстандык калган оюнчулар дагы бир аз жардам бериш керек Кубаныч Султан уулуна. Жана урматтуу эле көрүүчүлөр 15-мүнөт сапарын карытууда. Кубаныч Султан уулу жетип келди. Казакстандык бир оюнчу Муляштын бир жагынан бир шыйрагынан карабаганга жетишкен экен. Эгерде ушул жерде тайгазан болгондо мына бул жерге ташташ керек дейт элек. Ал эми тегерек чийимди таппай дагы жатабыз. Чындыгында канча дагы эми биздин ой сонун ошондо жана мына эсеп 1-1 урматтуу телекөрүүчүлөр. Эсеп 1-1. Беттештин 15-мүнөтүндө Кубаныч Султан уулу жекеме-жекеден эңип кеткен. Жасалмат экени ошентип эсепти теңдеп олтурат. Ооба, эсеп 1-1 ардактуу спорт сүйүүчүлөрү. Кубаныч Султан уулу канчалык деңгээлде такымы бекем экенин көрсөттү. Себеби жекеме-жекеден суруп чыккандан кийин ошол бир топ убакыттар бою кармады жана жыйынтыгы дал ушинтип эсеп сандары 1-1 болуп теңелип олтурат. Эми казак спортчуларын ушул старттан эртерээк көтөрүп баруу эле салууга басымчылайт. Ал эми кыргызстандыктар дал ушул жекеме-жекеден алгандан кийин оюнду курчутууга бар күчүн отосуп, эң негизгиси жалпыбыз күткөн ошол керемет оюн жана кайсыл команданын тактикасы мыкты болсо, кайсыл команданын аргымактары бүгүн табында болсо, дал ошол командага жеңишке жетүүгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар экенин дагы эстен чыгарбашыбыз зарыл. Дал ушинтип азыр жерге калтырып кетти жана кезек-кезеги менен казак спортчулары чийимдин сыртта эмес болушунча ичинде сактап умтулат. Анткени жекеме-жекеде кыргыз балуандарынын күчүн билет алар. Эң туура баамдоо. Чындыгында казакстандыктар мүмкүн болушунча жекеме-жекеден качкан аракет жасайт. Анткени биринчиден аттары жекеме-жекеде анча деле эмес экенин буга чейин байкап келгенбиз. Ал эми негизинен ушул старттык курамдан аянттын ичинен эңип алууга аракетин көрүшөт. Казакстандыктар кезектеги чабуулун баштап жаткан жайы бар. Чоң ылдамдык менен жападан жалгыз тегерек чейинди көздө жакындап келе жатат. Бирок алдынан кыргызстандык улакчылар баса кууп мыкты деңгээлде коргону койгон. Бул Ильяз Исаков Нурзаман менен жана Сүрмөт топ. Анткен менен улак дагы да болсо аянттын ичинде. Абылайхан Нышанбеков казакстандык оюнчу өзүнүн оң такымына Муляшты басып азырынча кое бере элек. Бирок Муляштын бир шыйрагынан кармаган кыргызстандык оюнчу Дастан Сагынбек уулу жакшы эле тартып алуу аракет жасап көрдү. Бирок дагы да болсо Абылайхан өзүнүн такымынан текени чыгара элек. Эми гана мынакей коргонуу аркылуу кыргызстандыктар Абылайхандын такымынан Муляшты чыгарууга мажбур кылды. Кайрадан эле Абылайхан бар эңип кеткенин көрүп жатасыздар. Сүрмөт топ мынакей байкашыбызча эле аянттын сыртына чыгарбоо үчүн болгон аракетин көрүп жатат казакстандык улакчылар. Улак кайрадан жерде. Эмирлан Жеңишбеков сол такымга басыш керек. Жок. Башаламаңдын айынан алдагы Муляшты жерге түшүрүп жиберген. Азыр тарттырбаш керек. Жок, жакшы. Азырынча ким бар? Кайда биздин оюнчулар? Дастан Сагынбек уулу акындык менен коргонуу коюп жатканын көрдүсүздөр. Казанат ат майданында дээрлик бош орундук жок, урматтуу эле көрүүчүлөр. Жана байкаган нерсе бул жерден ошол бизде көкмөрдөгер Манас Ниязов балбан көтөрүп аткан тараптан аргымагын кое турган болсо анда дароо эскертип атат. Бул жакта андай жок. Азыр Манас Ниязов Кыргызстанды алдыга алып чыгууга жакшы мүмкүнчүлүк жаралды. Анын аргымагы канча ишке жарап берет көрөлү. Дагы болсо ишенимдүү түрдө такымга басып бара жатат. Эми биздин балбандардын такымы таштай бекем, андан суруп чыгууга турат. Болгону коргоочулардын дагы жардамы керек. Мына ошентип Манас Ниязовго жабышкан бул Эсчан Иманбай жана ал дал ушул жерден эми Манас Ниязов кардан суруп кетти, бошонду. Алды ачык, аргымакка бир аз ылдамдык ушинтип Манас Ниязов азыр ишенимдүү түрдө келди. Салым. Эсеп 2-1 урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргызстан алдыга озуп чыгууда Манас Ниязовдон алгачкы салым финалдык беттеште. Эми Манас Ниязов кулап баратып тайгазанга ыргыткан чийимге кантип ыргып кетпесин. Дал ушинтип эсеп 2-1 Кыргызстан алдыда. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, келиңиздер бул нерсеге көз тийбесин жана биздин оюнчуларыбыз дал ушул ыргакта оюнду уланта алат деген дагы терең ишеничтебиз. Ой Азамат, Манас эмне деген аракет, караңыздарчы. Футболду алыс каралыктан тепкендей эле алыс каралыктан ыргыткан жана эсепти өзгөрттү. Эгер ошондо туура чечим кабыл алып ыргытпаганда аркасынан атандашы келип атты түртүрүп жибергенин көрдүңүздөр. Балким Муляш тегерек чейинге түшпөй калышы да мүмкүн болчу экен. Ооба, дал ушинтип эми биздин спортчулар алдал. Эми бул жерде старт кандай берилди чындыгында таң калыштуу. Казак балбандары дагы буга чейинки оюндарда жерден ишенимдүү көтөргөн болсо, азыр көтөрдүк. Кушчубай Илис уулу анын чабуулдагы жөндөмүн эске ала турган болсок, анын
Кыргызстандын аргымагы Байторну эске ала турган болсок, анда жакшы бир мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок эми казакстандык көкбөрүчүлөр бул жерде жекеме жекени деле көрөлүшү мейли, азыр кантип эсепти теңесе экен деген амалга келип калган кези. Албетте, Кушуа Элис уулу кайсырден келе туура эле кылды. Аянтты сыртына алып чыгып, ошону менен экинчи жекеме жеке бүгүнкү беттештин алкагында Кыргызстандын курамынан Эрсултан Айдаркан уулу картеш менен кайрадан. Ал эми Эрсултан азыр муляшты жерден эңип алат. Сол такымга бекен басып жаткандыгын көрүдөсүздөр. Анын аркасынан бул эреже бузуу. Калыс кайда карап жатат азыр? Калыс кайда карап жатат? Ачык айкын эле Эрнат Малимбай Эрсултандын аркасынан келип кучактап алгандыгынан көрдүңүздөр, бирок Калыс оюнду токтоткон жок. Эрсултан Манаска өткөрүп берип жаткандыгын байкоодобуз. Манас оң такымга басты жана эми Манас атын алмаштырган. Байкагаңыздар эле. Бир аз мурун фавориттин ылдамдыгы бир аз жетпей калган болчу. Манас Ниязов дагы да болсо муляшты өзүнүн карамагында сактап жатат, бошонууга аракет кылууда. Ага чапкенеде жармашкан Улан Байтороев, казакстандык оюнчу. Азыр эми такымдан жулуп кетиш кыйын. Кимдин болгону дагы Манас Ниязовдун. Манас ушул жерден эми чыныгы дүйнө жүзүндөгү мыкты оюнчулардын бири экендигин даңазалаш керек. Кайда кыргызстандык оюнчулар азыр? Такыр көрүнбөйт. Байкап турганыңыздар деле Манас жалгыз күрөш алып барып жаткандай жекеме-жекеге алып чыгыш керек. Калыс азырынча оюн токтотуп эле эми гана ышкырык жаңырды жана кайрадан жекеме-жеке. Акырындык менен казакстандык оюнчулар эреже бузууга, ошол эле ушурда бир кыр көрсөтүүгө басым жасап баштагандай туюм болууда. Эми абайлаш керек, өзүбүздүн оюнду жүргүзө беришибиз керек. Калыстарга эрегишип, же болбосо атаандаштарга эрегишип оюндун темпин бузбашы керек. 2-1, 8 мүнөт 13 секунд убакыт бар. Азырынча ар бир өтүп жаткан секунда кыргызстандыктардын пайдасына чечилип жатат. Кудай буйруса утабыз. Жер-улактан дагы, көкбөрүдөн дагы. Демек, азыр Кубантай кайрадан ортого жекеме-жекеге келди. Ага каршы казак балбандарынан ким чыгат байкап туралы. Эң негизгиси ушул жекеме-жекеде биздин оюнчулар өтө ишенимдүү оюнду көрсөтүүдө, жана мындан ары эми кайрадан ортодогу калсын ышкыры жаңыргандайын ортого кирдик, алдык. Казак спортчуларынын аргымактары күчтүү, анан ылдам экен, бирок жекеме-жекеде мына биздин аргымактардын мыктылыгында эч кандай дагы шек жок. Азыр Кубаныч Султан уулу сол такымга басты, эми өзү чабуулга барууга мүмкүнчүлүк бар. Азыр эки оюнчуну жакшы кармап калды. Калыс жолдон качуусу керек жана Кубаныч Султан уулу бара жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле атаандаш бардык тарабынан анын жолун дагы тороп жаткан кезде Кубаныч Султан уулу азыр аргымактын тизгинин бир тартып бир айландырып, жол болсо азыр чабуучулардан кимдир бирөө чыгып андан ашырып алган. Бошонду Кубаныч кылабы жана Кубаныч Султан уулу келди. 3-1 урматтуу телекөрүүчүлөр. Эсеп сандары 3-1 жана Кыргызстандын көрмандарынын биздин кубанычыбызга эч кандай чек жок. Биздин спортчуларыбыздын бардыгы азыр Казанат ат майданында, алар Кыргызстанды колдоого да келди жана дал ушинтип өзүңүздөр көргөндөй бул жерде көрүнүш спортчунун эми билбейм. Улан Байтороев атайын эле камчы менен азыр сабап кетти. Эми 2017-жылда такты кайталагысы келди абы. Болбойт мындай, чындыгында бул спорт, бул жерде утулганды да билүүсү керек жана биз эми кандай гана болбосун көкбөрүдөнбү, көкпарданбы атаандаштарды утууга даярбыз. Ал эми бул оюнда боло турган нерселердин дагы жообу сөзсүз түрдө болот жана мен жакшы билемин азыр Калыска да кыргызстандык делегация нааразычылыгын билдирүүдө. Кубантайдан дубль, Манастан бир салым, ошону менен 3-1. Азыр 10-чу номурда казакстандык оюнчу Улан Байтороев эмне кылгандыгын көрдүңүздөр. Атайын келип Кубантайды камчы менен уруп кетти. Эмне кереги бар андай нерсенин? Азыр мына атайын ушул тартипти көзөмөлдөөчү инсандар дагы окуяга аралашып, мынакей Кыргызстандын оюнчуларын курчап жатат. Эми Кыргызстандын оюнчуларын бир аз психологиялык жактан басым жасаганда эмне кереги бар? Өзлөрүнүн спортчуларын карап, аларды бир аз тарбияласа болмок. Бул жерде эми казак тарапты чындыгында ушул көп эле жагынан жакшы, бирок көкбөрүгө келгенде эмнегедир дайыма чырдашат. Эми мына сары айып кагазын көрсөтүп, Улан Байтороевди 2 мүнөттүк жазаламага жиберди. Ортодогу Калыс бул башка кеп. Эми азыр 2 мүнөт бою биз 4-3 болуп чыгабыз. 3-1 эсеп сандарын дагы да болсо бирлетип коюуга аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар.
Старт берилди. 6 мүнөттөн көбүрөөк убакыт калган жана дал ушул убакыттын ичинде эми биздин оюнчулар кайрадан өздөрүнүн көрсөтүүсү зарыл. Көтөрдү такымга. Малимбай. Чабуулду кандай улантат көрөбүз, бирок биздин оюнчулар дагы кармаган жерден кое бербеген балуан билектер экенин эстен чыгарбашыбыз зарыл. Айтор Эсен уулу каршы атаандаштын такымынан да суруп кетет. Анын эң негизгиси Өмүрбек Эсен уулу ушул Кыргызстандагы эң бир балуан деп келет. Мына ошол нерсени дагы далилдеп тастыктай турган учур келип калды го дейм. Себеби Өмүрбек Эсен уулу жок эле дегенде Манас Ниязовдун деңгээлинде чабат деген дагы ошол бир топ сөздөр айтылган. Жана Өмүрбек Эсен уулу өзүнүн бекемдигин мына ушул жерден көрсөттүсүн. Чекте азыр чийимден сыртты көздөй сүрүп чыктык дагы жекеме жек орун алат. Анан байкасаңыздар мына ушул алып чыккандан кийин жерге таштап атат. Буга чейин башка өлкөлөрдү таштаган учурда дароо эскертүү берип, ага ушул жазаны колдонгон болчу. Азыр кени бир оюнчусу жаза мамада жатат. Эпте убакыт өткөрүш керек болуп атат казакстандык убакчылар. Азыр жекеме жекеден эми кыргызстандык балбандар өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүп ийгиликтүү чабуул баштайт деген ишеничтебиз. Бул пауза, бул жоготулган убакыт оюндун темпин ачык эле түшүрүп койду. Билинип калды, бирок ага кырбастан азыр кызыктуу беттешке күбө болобуз. Кубаныч Султан уулу кайрадан Азамат Кубантай. Давай хэтрик. Сол такымды баштап жатат жана өнөктөшүнө Эрлан Төлөбековго муляшты өткөрүп берген. Эрлан качып кете алабы? Ага каршы коргоочулар. Эрлан аттын башын тартыш керек. Бошонду жана жалгыз өзү. Анын үстүнө бир оюнчуга биз көппүз. Эрлан келе кой эми гана. 4-салымда эч шашылбаш керек. Жалгызсың. Атты токтотуш керек. Бул тайгазан эмес. Эрлан жетип келди жана эсеп 4-1. Бул жерден дагы бир жолу. Жок, салым эсепке алынган жок. Эмне болду азыр? Чийимдин четине чыгып калды мына. Эмне үчүн эч ким жок, тоскоолдук жараткан, салып кетүүгө тоскоолдук жараткан экен. Эрежеге ылайык 100% аянттын ичине түшүп керек. Эгерде илешип калса анда азыр буну эми сол айланпага алып барат дагы ал жерден аламан талаш башталат жана биз дал ошол жерден кайрадан аламан талашка дагы назар салабыз. Өзүңүздөр көргөндөй дал ушул жерден бир аз абалды өзгөртүп кетүүгө убакыт берилиш керек эле. Ал нерсеге мүмкүн болгон жок дагы кайрадан ушул жерден мына көтөрдү дагы бардыгы алып бара жатат жана аргымакка камчы салып мына жолдо азыр чийимдин сыртына чыкты. Өзүңүздөр көргөндөй жекеме жеке орун алат жана бул ирет эми биздин капитаныбыз Жолдошбек Орозбаев, Жоки Орозбаевдин кармашын көрө алдык. Кыргызстан чындыгында бул беттештин эми биринчи бөлүгү соңуна жакындап бара жатканда дараметин көрдүк. Казакстандык спортчулардын дагы азыр жерден көтөрүп болгон аракетин жакшы эле жокко чыгардык. Көрөлү кантсе дагы старттан эртерээк алып кетүүгө Казакстандын спортчулары ашууда, бирок биздин спортчулар алдында жерден мүмкүнчүлүк бербейт. Кайрадан мышкырык жаңырды жана Кубантай Султан уулу ортодо. Султан уулунун ишенимдүү түрдө бул бүгүнкү оюн күндө ушул ортодо өтө ишенимдүү болот. Буга чейин дагы ал атаандаштарга бир ирет дагы жерден алдырган жок. Мына кайрадан келдик, көтөрдүк жана дал ушинтип эми сол такымга басуу менен азыр атаандаштын тайгазанын көздөй чийимин көздөй барууга мүмкүнчүлүк болот. Кубантай басты жана Кубантай Султан уулу мына ушинтип азыр алдыга чыгып кетүүгө чоң бир мүмкүнчүлүк дагы түзүлгөн. Ал ортодо Кубантай Султан уулунан ким ашырып ала турган, өткөрүп ала турган бирөө барбы көрөлү. Кубантай Султан уулу чыкты, аргымак. Ой, бул деген болбойт. Азыр өзгөртүү керек жана мына капталдагы оюнчулар дагы бардыгын айтып отурат, бирок эң негизгиси эми абалды бир аз өзгөртүш керек. Казакстандын аргымактарынын ылдамдыгы анан ушул келип аргымакты каккан учурлар өзгөчө экенин көрө алдык. Ал ортодо бир аз Манас Ниязовго гана тактыкы жетишпей калды. Дагы жыйынтыгы казакстандык балуан алып чыкты, бирок көрдүңүздөрбү жекеме жекеге жеткирбей туруп таштап кетип атат жана мындай учурларда кандай болот дагы көрөбүз. Мына ушул жерден кыл чайнашкан беттеш дагы жүрүп жаткан учурда казакстандык балуан алды, оң такымга басты жана чийимди көздөй ал жол издөөдө, бирок коргоочулар дагы оңой олтоң эмес биздикилер. Сөз түрдө азыр мына ушул жерден атаандаштын жасалма текесинин бир шыйрагынан кармай турган эле болсо анда чийимдин четине чейин
аны аргымагы менен бирге сүйлөп кетүүгө дагы бизде дараметибиз жетет. Байкайлы дагы да болсо команданын капитаны такымга басып бара жатат. Бул Курманбек Турганбек жана Курманбек Турганбек жол издеп жаткан кезде чийимге жакындады. Эми кантсе дагы бар күчтү ортого салуу менен аны алыстата албасак, анда орго турары дагы талашсыз. Көрөлү. Аргымактар да мыкты башкарат. Эң негизгиси биздин оюнчулар жана мына ушул жерден Курманбек Турганбек азыр эки оюнчу келди. Курманбек Турганбек такым менимче талыда болушу керек жана байкайбыз эки жактан бирдей аракетин көрүүдө. Жыйынтыгы эмне менен дагы кошулот. Албетте эң негизгиси биздин оюнчулар аны чийимдин сыртына деле тартып чыгып кеткенге убакыт бар экенин көрүүбүз. Жана Курманбек Турганбек азыр сурулуп чыкканы менен бирок кайрадан анын жолуна толугу менен жабык жана Курманбек Турганбекти азыр дал ушул чийимди көздөй жеткирбей дагы бардык жактан биздин оюнчулар мыктылыгын көрсөтүп атат. Ал эми Манас Ниязовдун аргымагы бир аз окшошпой турат. Эгер анын аргымагы окшошпой турган болсо, анда ал атаандаштын такымынан сурууга дагы ушул дарамети жете турган оюнчу экенин көрүп атабыз. Азыр Манас Ниязов Курманбек Турганбектин жолун тороп келди. Ал эми мына ушул жерден Курманбек Турганбек азыр өткөрүп береби, деги чекти, келди дагы убакыт соңуна келип калды. Акырына чейин күрөштү жүргүзүүдө бул режиссерлордун убагы, калыстардын убактысы башка. Анткени дал ушул жерде эки башка убакыт болот. Дагы биринчи тайм соңуна келди. Биринчи тайм 3-1 Кыргызстан курама командасы Өмүрбек Тагыра Кубаныч Султан уулунун дублунан кийин, Манастын жалгыз салымдан кийин 3-1 эсебинде алгачкы таймды жеңиш менен жыйынтыктап жатат. Чемпиондукту колго киргизет деген ишеничтебиз. Кызматыңыздарда Бактияр Кыдыралиев жана мен Алымбек Адылбеков. Дал ушинтип экинчи таймдын астында эми эки команда өз машыктыруучуларынан көрсөтмөлөрдү алгандан кийин дал ошол нерсени ишке ашырууга бел байлашат. Жана дал ушул жерден биздин оюнчулар көтөрдү. Өмүрбек Эсен уулу жерден көтөргөн менен такымга басып жетише алабы, деги чекти болбой. Азыр Өмүрбек Эсен уулу жана мындан ары эми Өмүрбек Эсен уулунун чабуулуна назар салалы. Азыр Эрлан Төлөбеков эмне кылып жатат? Такыр түшүнүксүз. Жол ачып берип жатат. Ушул жерден Өмүрбек Эсен уулу тура чийимди көздөй бара жатат. Жана Өмүрбек Эсен уулу жолу ачык. Буга чейин келди. Учурду кайталаш керек. Кайрадан чыгып кетти атаңдын көрү дүнүйө дегендей. Эми мындан ары биз улант көрөлү. Канча дагы убакыттар бар. Эсептөбү? Калысты көрсөтсө жакшы болмок. Режиссерлор Жок, эсептелбеди. Көрөлү. Канча дагы жекеме деле, бирок дегиче азыр булардын эрежеси ончо алгач ошол оң жакта чийимге ташталып, ал жакта аламан талаш болот. Жана Өмүрбек Эсен уулу дал ушинтип ылдамдык менен келип таштаган. Жана бул жерде Жасалмат экен тоголонуп барып чийимдин дагы четине туруп калган. Азыр кайрадан көтөрөбү, дегиче болбой дал ушинтип калыстын ышкырыгы жаңыр болуп турат. Жана калыстын ышкырыгы эмне себептен жаңырда көрөлү. Манас Ниязов бул эретте Тумандын үстүндө отурат. Жана Туман менен Манас Ниязов бири-биринин тилин кандай табат? Бул айлампада көрөлү. Казакстандык балбан азыр белди көтөрдү. Жана Кыргызстандын чийимин көздөй дагы бара жатат. Анын артынан кууп түшкөн бул Эрлан Төлөбеков. Жана Эрлан Төлөбеков эми кандай жетет дагы көрөлү. Жок, түштү. Демек эсеп 2-3 салым. Дал ушинтип жок. Карайлы чаб. Жок, бардыгы жакшы. Жана биздин оюнчуларыбыз шашкан жок, мындай ылдамдык менен барган жок. Бирок эмнегедир эки керемет мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып болуп турабыз. Канча дагы алдыда убакыттар бар. Ашыкпайлы спорт сүйүүчүлөрү. Эң негизгиси ушул байкасаңыздар, мына ушул казактын балбандары калыстын ышкырыгын күтүп, текени айлантат, Жасалмат экен. Жана ышкырык жаңырган учурда дароо алып кетет. Биздикилер мына ошол нерсеге сагарак болуш керек. Ал эми алыстан жеткирбей таштаган экен, эми чаап таштаган. Жана алар билет дал ушинтип чийимдин ичине кирген. Бирок мен караганда мойну ошол тийип калганда, чийимдин сыртына тийип калганда. Эми эң негизгиси канча дагы биздин оюнчуларыбыз татыктуу жеңишти камсыз кылышыбыз керек. Эсеп азырынча 3-2, бирок бизде көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр болууда талай элерине караганда. Канча дагы дал ошол нерсени эми ишенимди колдоныш керек. Азыр Кубаныч Султан уулу көтөрдү, такымга басабы жок, экөө калтырып кеткен. Жана мындан ары арадан Кубаныч Султан уулу келди дагы дал ушул жерден эми ишенимди көтөрүшү керек деп чекти. Жок, Кубаныч Султан уулунун бул абалдагы ушул көтөрүлгөн умтулуусу жыйынтык берелик. Айтор аргымактарыбыз чындыгында да ушундай аламан талашта мыкты болот. Казак балбандарынын да бир гана ушул чаап келип алып кеткенден башка учурлар көрүлөт. Азамат Кубаныч өтө жакшы көтөрдү. Эң убалуу
Эмнеге оюн токтотулат азыр? Демек 1 мүнөт эрежеге ылайык 1 мүнөт жерден эч ким эңип ала алган эмес. Ошого байланыштуу калыс ышкырыгын жаңыртып, беттеште жекеме-жекеден улантыш керек экендигин көрсөтүп өттү. Жекеме-жеке албетте бул биздин пайдабызга десек эч кандай жаңылыш болбойт. Эрсултан Айдаркан уулу кортеж менен азыр Кыргызстандын дагы бир алдыңкы аргымагы кортеж жана дал ошентип Эрсултан Айдаркан уулу ишеним түрдө көтөрдү, такымга басты. Мындан ары Эрсултан Айдаркан уулунун чабуулду да кандай жасай ала турганын баарыбыз жакшы билебиз. Эрсултан Айдаркан уулу мына ушул жерден оңдоп басып алгандан кийин өз командалаштарынын дагы жардамын күтөт. Майрамбек Ызбеков азыр Азия менен беттеш башталгандан бери биринчи жолу биздин көзүбүзгө урунууда. Чоң ылдамдык менен келе жаткандыгын байкасак болот. Алдында коргоочу бар, бирок ага карабастан Майрамбек өзүнүн чыныгы чеберчилигин көрсөтөт деп үмүт кылып туралы. Эсеп сандары эбак эле 5-1ге айланышы керек болчу, бирок 200% мүмкүнчүлүктү кыргызстандык улакчылар, спортчулар сала алган жок. Мен ойлойм эми гана бул жолу Кудай буйруса азыр казакстандык бир оюнчу, 2 оюнчу жыгылып түштү. Бул кыргызстандыктар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк, бирок азыр каптал калыстын желеги көтөрүлүүдө. Бир караганда Майрамбек Ырысбеков өтө керемет качып бараткандай көрүнөт, бирок иш жүзүндө казакстандык каргымактар дагы мына ылдамдыгы Азиядан кем калбай турганын көрсөттү. Аргымактын ат жалындагы талашта чемдин четине дагы чыкты. Азыр Манас Ниязов фаворит менен ортодо. Жана Манас Ниязов эгер көтөрүп эле такымга басып ала турган болсо, анда сөзсүз түрдө Кыргызстан үчүн ийгиликтүү бир жүрүш жасалат. Кайрадан фаворит минген Манас, бул жерде эреже бузуу бар беле жок. 2 оюнчу дароо, бир Казакстандын, бир Кыргызстандын оюнчулары кагылышып кеткен экен. Улак. Демек Манас Ниязов азыр жекеме-жекеге чыгып жатканын көрүбүз. Мен биринчи жолу көрүшүм Манастын жекеме-жекеден аракетин гана байкай туралы. Манас алдырып жиберди. Кандай ышкырык, кандай жаңырды. Таптакыр түшүнүксүз. Могу жерде карасаңыздар, атайын казак балуаны текеге жакын келген учурда ышкырыкты жаңыртты дагы. Мындай болбойт. Азыр Манас батырлыгын көрсөтүшү керек. Мына ушул жерден дегиче Курманбек Турганбек сурулуп чыкты жана казак курамасы чабуулду көздөй бара жатканын көрөбүз. Калыс дагы ойногусу келип кетти, өңдөнөт. Бир аз аргымакты четирээк кармаса, сөзсүз түрдө кимге гана болбосун тоскоолдук жаралып калышыптымы. Ал ортодо дагы бара жатканын көрөбүз жана азыр Манас Ниязов фаворит менен текенин бир туягынан кармады, колуна илештип экен. Көрөлү Курманбек Турганбектин азыр такымдан сурууга канчалык ашыкпасы мүмкүн болгон жок. Дагы эсеп сандары 3-3 болуп теңелип отурат. Атактуу күнгөр сүйүүчүлөр, биздин оюнчулар экинчи таймда жакшы тактика менен чыккан менен, бирок казакстандык ушул балуандар алды бир аз өзгөрдү, бирок дал ушул жекеме-жекеде менде суроо калып калды. Себеби казак балуаны дал ошол текенин жанына келген ышкырыкты жаңыртып салды. Бул кандай болуп калды? Себеби ал ышкырык жаңыртканда дары ошол жерден эңкейип алып кетти. Мындай болбой билбейм. Эми Курманбек Турганбек эсепти 3-3 коюп теңелип отурат. Биз болсо мындан аркы жүрүштү дагы назар салып көрөбүз. Ишенимдүү түрдө сүйлөп чыккан жана чындыгында да ушул жерден казак балуаны өзүнүн кумардан калган экенин көрсөтүп койгон. Бул бардыгы унутулат. Болгону биз жеңдик деген сөз кылат. Ошон үчүн кандай гана учур болбосун азыр бизге жеңишке жетүүгө дагы ашыгуусу зарыл дегиче азыр чийин сертип. Аут каптал калыс желек көтөрүп атат. Эми гана ышкырды. Биз болсо кайрадан ортодогу жекеме-жекеге назар салабыз. Азыр кайрадан эле Кубаныч Султан уулу менчи ортого кирбесе болбой калды. Дал ошол казактардын амалына амал таап жатат. Алар калыстын ошол ортого келип ышкырыкты дагы жаңыртууларын туура колдонууда. Азыр караңыздар, мына ышкырыкты жаңыртып мындан ары артка жылдайт. Азыр биздин спортчу артка жылган учурда дароо ышкырык жаңырат. Дагы мына ушинтип оюн жүрөт жана Кубаныч Султан уулу бул жерде көрдүңүздөр, биздики кайрылып башка жакка карап турган учурда ышкырык жаңырып коет. Бул эми кандай адилет болсун? Чындыгында калыстын кылабагандан кийин өзүнүн жеген нанын адал жебегенден кийин билбейм кандай болот. Эң негизгиси ушул адал эмгек менен адал тамак жеш керек. Бул жерде калыстардын дагы туура эмес ышкырыгыса, бул адал уйгаларын баарыбыз жакшы билебиз. Көрөлү азыр такымга басты. Эми анын такымынан Өмүрбек Эсен уулу Сурулганга
бардык күчүн жумшартып жаткан учур жана мындан ары өткөрүп алган бул казак баланы жана эң ошол алгачкы салымдын ээси болгон Ермак Малынбай мындан ары кандай жүрүшкө да карап күтөлү. Канча дагы биз мындан аркы оюндун жүрүшүнө дагы назарды колдуртуралы. Азыр келди дагы ошентип чоң бир тиреш жүрүп жатканын көрөбүз. Өткөрүп берүүнү ишке ашырууда жана дал ушул жерден мына келген эч ким жок болду. Зал ушул жерден сол такым баскан Улан Байтураев жана Улан Байтураевдин азыр жолун бардык жагынан биздин оюнчуларыбыз дагы мына торопу бара жатат. Улан Байтураевди азыр сүрмө топ менен сыртка чыгара алабы жокпу дагы байкайлы келечекти жок. Улан Байтураевди азыр бир оюнчу аякта жүрөт. Азыр 3 эле оюнчу жүргөндүгүн көрүбүз. Эми гана келип сүрмө топко Ильяс Исаков кошулду Нурзаман менен. Казакстандык оюнчу Улан Байтураев дагы да болсо сол такымдан жана жакшы, өтө жакшы. Дал ушул нерсени караңыздар. Казактар жекеме-жекеге жеткилбей туруп азыр чийимдин четин дагы таштап кеткен. Мына эми гана чийимден чыкты дагы жекеме-жеке орун алат. Эми көрөлү ардактуу спорт сүйүүчүлөр, кыргызстандыктар атаандаштын калыстарынын амалын байкагандан кийин эми бир аз акылдуураак болуп эртерээк кирип барбаш керек. Аргымактын эч качан арты менен текейге турбаш керек. Андай учурда эле дароо атаандаштын ушул калысы ишкырыкты жаңыртууда дагы алар жерден көтөрүп кеткенге табыз. Ерсултан Айдаркан уулу ортодон ал кортеж менен жана Ерсултан Айдаркан уулу дал ошол жерден өзүнүн ийгиликтүү жүрүшүн дагы көрсөтөт деген терең ишеничтебиз. Эми кайталоо албетте орун алып жаткан учурда биз мындан аркы абалга назар салалы. Ерсултан Айдаркан уулу ордуңа барып тур деп атат. Ал башка жакта турган учурда калыс ышкырык жаңыртканын жакшы байкады. Жана Ерсултан Айдаркан уулу мына ушул жерден ышкырык жаңырып элек ишенимдүү түрдө колго алганын көрүбүз. Ерсултан Айдаркан уулу Азамат чындыгында ушул оюнчуга барып тур деп көрсөтмөнү берип, толук спорттук эреже менен дагы оюнду жүргүзүш керек. Андай болбосо ушул болбойт. Жана мына ушул жерден калыс ышкырыкты жаңыртканын дагы байкаганбыз. Казакстандык оюнчу жанында турат. Эмнеге аны карабай жаткандыгын азыр эскертүү берип жаткандыгын көрүдөсүздөр. Бул эсептелбейт эми. Чындыгында бул оюнда эми бир гана ошол дене тапты көтөрө турган оюн болду. Айрыкча калыстардын ошол калыстыгынан буга чейин башка калысты дагы алмаштыр деген талапты койсо өтө жакшы болмок. Өзүңүздөр көргөндөй эле ал нерсе толук ишке ашмады дагы чындыгында байкайлы. Азыр Ерсултанды 2 мүнөттүк жаза мамыга жиберди. Казактар эми коргонушубуз керек жакшылап. 8,5 мүнөт убакыт бар. Сүрмө топ жана 4-3. Казак калысынын ачык эле 200-дүүлүгү, ачык эле өздөрүнүн спортчуларына жан тарткандуулугу баарыңыздар байкап турганыңыздай эле 5-номурда эми мейли кантеле Нушанбеков салым салып отурат. Эми ардактуу телекөрүүчүлөр, көп маанайды түшүрбөй туралы алдыда көк бор боюнча мелдеш бар. Ал жакта биз сөзсүз түрдө мындан дагы көбүрөөк салым салып атаандашка каршылашты көрсөтүүгө толук мүмкүнчүлүгүбүз, дараметибиз жете турганын жакшы билебиз. Жана азыр кайрадан бул салымдан кийин эсеп оюнчуларды 4-4 болуп теңелет. Жана биз дал ошол жерден оюнду мындан жакшыраак дагы жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк болот деп ишенимдүү түрдө айта аламын. Эми стартына берилген экен. Кандай берилди аны дагы айтууга турат. Бирок ага карабай дал ушул жерден балдандар бирин аркан бири келип өзүнүн оюн жүргүзүүгө дагы ашыгышат. Байкайлы Манас Ниязов жерден эйтейди дагы мына оор жерден көтөрүп бара жатат. Жана бирок ага карабай азыр каршылаштар жолду торогон. Эмирлан Жеңишбеков чыкты. Эми намысты колго кармап жаш экенине карабай ойноп бериши керек. Себеби андай кыла албай турган болсо эле анда бир топ орго дагы турганын билесиздер. Азамат Кубантай мына ушул жерден
атандаштын такымынан тартып алып бирде такымдашкан болгон, бирок ичиңден чыккандан кийин эми биз ортодогу жекеге дагы назар салып көрөбүз. Убакыт дагы болсо биздин пайдабызга чечилүүчү оюнга бар. Султан Айдаркан уулу, демек ал дагы да чийимдин сыртына турган экен. Мына убакыт бүткөндөн кийин гана оюн мындан ары жалганат. Жана байкал эмне болуп атат бул жерде? Жана көрөбүз, эң негизгиси ушул элдер башкалар аралашпай, мына ушул тартип сакчылары калыстар бардыгын так кылдатып менен дагы чечип карап берүүсү керек. Ал эми ортодогу жеке орун алат, а биз болсо жекеде көрөлү. Бул жерде ушул чийимдин сыртында тургандар кимдер болду экен? Ушул 3 жөөчөн бар, алар бир аз талаадан чыгып албаса, андаларды кайсы бир өзүнүн аргымактар төлөп болсо башка учурлар дагы болушу ыктымал. Ал эми мен болсо эсиңиздерге салып өтөйүн, дал ушул Kia сиздин шыктандыра турган кыймыл, ал эми Байт Түшүм банкынын 19% башталган кредиттери менен өз бизнесиңизди өнүктүрүңүз. Дал ушинтип мына оюнчуну азыр кандай учурда кандай болуу керегин дагы көрсөткөндөр да, биз болсо ортого кайрадан Кубантай дегенди турабыз. Албетте ышкырык жаңыргандан эртерээк жылуу керек деген ушул пикирдер айткым келип турат. Жана ышкырык бул кандай ышкырык болду, ардактуу көкөр сүйүүчүлөрү? Билбейм, бирок кантсе дагы биз болгону ар бирине мына амандыкта калайбыз. Азыр Кубантай Султан уулу мына ушул жерден келди. Жана биздин оюнчуларыбыз теңелгенден кийин абалды толук көзөмөлгө ала алат деп дагы ишенгибиз келет. Алыска кеткен жок, дагы ушул жерден аргымактын келди дагы кайрадан Кубантай Султан уулу оюнга аралашты. Жана эсепти биз сөзсүз түрдө теңейбиз. Мына ушул жерден азыр атандаштын такымынан суруп кете турган болсок, анда сөзсүз түрдө бизде чоң бир мүмкүнчүлүк болот. Кайрадан ушул Турманбек Турган менен Кубантай Султан уулунун ортосундагы чоң киреш орун алып жаткан кез, эми оңго солго тартып бардык жактан оюнчулар өзүнүн амалын дагы көрсөтүүгө ашыгат. Жана Кубантай Султан уулу Азамат экөө тең акырына чейин кое бербеди. Жана ушинтип Казанат ат майданында эми аргымактардын күчүн дагы бир көрсөтүп койду. Спортчулар убакыт биздин пайдага чечилүү керек экен, Кубантай жакшы билет, ошон үчүн акырына чейин кое берген жок. Атандаш таштаган учурда дароо алды дагы алып эми ортодогу жекеге дагы алып келди. Мындан ары жекеге Манас Ниязов чөп. Жана Манас Ниязов бул эмне деген калыстык, урматтуу эле көрүүчүлөр. Ышкырыкка чейин ал эгип бара жаткан болчу. Аны көргөн калыс дароо ышкырыгын жаңыртып жиберди. Айтор Такыр бүгүнкү беттеште адилеттүүлүк, калыстык болбой жаткандыгын байкасак болот. 4 мүнөттөй убакыт бар. Бул эсепти теңдеп коюуга толук жетиштүү убакыт десек дагы жаңылган болбойбуз. Бирок эгер калыс ушундай калыстык кыла бере турган болсо, оюнду бир тараптама жүргүзө турган болсо, анда толук биз эсепти теңдегенге жетишпейбиз. Муляш азыр 2-5 номердагы оюнчулардын карамагында. Казакстандын курамынан Абдулбеков, Эдуард Төлөбеков экөөнүн талашып жатканын көрдүсүздөр. Биздикилер батчымыраак кыймылдап, окуяга башкача бир көз караш менен аралашпаса, ар өтүп секунда атандаштардын пайдасына чечип жаткандыгын көрдөбүз. Кайран кыргыздын ак көңүл мүнөзү. Манас кыргыздын айкөлдүгү менен артка карап бара жатканда казак балуаны көтөрдү, калыс ышкырды дагы, алар өзүнүн пайдасына чечип кетти. Эми чындыгында ушул атандаштын бир аз кууп жатканын балбандарыбыз жакшыраак эске алыш керек. Башка машыктоочулар дагы эскертиш керек. Ал эми негизгиси алдыда көкбөр боюнча мелдеш бар. Мына ошол жакта эгер калыстар бүгүн калыстык кылбай турган болсо, анда мен макулмун. Себеби бул жакта биз ал нерсени көрдүк. Эми жанагы сый аяка бал дегендей, сый көрсөтсө сыйлайбыз, чайдаса чырдашыбыз керек. Ышкырык жаңырды азыр, демек дал ошол фаворитти минип чыкты. Жана азыр Кубантай кайрылган учурда ышкырык жаңырат, аны билет. Жана өзүңүздөр көрүшкөн жаңыра элек азырынча. Атайын убакытты чоюп, кайрадан Муляшты тегерекчинин сыртына таштап жиберди. Казакстандык оюнчулар Асла мінген тұлпарларының тұяғы жердегі жатқан топырақты төңкеріп жатқандығын көрдіңіздер, құрметті көрермендер.
Ой, кандай эми бул жерде ышкырык жок. Атаңдын көрү ай. Бүтөлүчү. Кантсе дагы ушул жерден жок деп кайрадан калыс көрсөтмөнү берип турган учур. Бул эмне деген акмактык? Сары айып кагаз берилбейби? Же Ернат Малимбай азыр атайын убакыт таштап кетти. Эки жактан туруп бири-бирине карама-каршы аттын басын токтотуп турууга тийиз. Кайрадан азыр калыс кыргызстандык оюнчуну Кубаныч Султануулу Өз ережеси менен жумуш жасап жаткандыгын көрдүңүздөр. Мына ережеге сай өз биликте аман экенин айтып өтөбүз деп көрүшүлөрдүн. анда биздин балдар эми мейли. Кантсе дагы мындай адилетсиздикти жакшы көргөндөргө бул ошондой эле болсун. Биз болсо оюнду мындан артта жүрүшүнө назар салабыз. Албетте көрүүчүлөр ушул жерден чындыгында оюн кандай нукта уланарын дагы. Еңчи Өмүрбек келчи. Өмүрбек кетеми. 1,5 мүнөт убакыт бар. Өмүрбек Эсенуулу улак менен бул жак өзүбүздүн тегерек чийин экенин унутпашыбыз керек. Коргоочулар кайда биздин оюнчулар? Өмүрбек ылдамдык керек. Алдына кайда биздин коргоочулар? 1 мүнөттөн азыраак убакыт калууда. Өмүрбек келе кой эми. Бир аз мурун жасаган катаңды жокко чыгарбайм. Өмүрбек азаматсың. Калыс жолдон, калыс болсоң каш жолдон Өмүрбек Эсенуулу. Өмүрбек шашпай эми, келе кой эми. Өмүрбек Эсенуулу. 45 секунд убакыт бар. Кайда биздин коргоочулар? Тарпа тизгинди түз барып эле таштачы кандай болсо да оюнчу жок. Келчи Өмүрбек эми, келе кой. Келе кой. Эсеп 4-4. Эсеп 4-4. Урматтуу теле көрүүчүлөр. Беттештин мүдөрдө 30 секундда калганда Кыргызстан курама командасы эсептеңдеп жатат. Өмүрбек Эсенуулу азамат. Эсеп 4-4. Биз оюндабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Азыр булиттерден көрөбүз эми. Бирок мына ушул батыр, мына кыргыздын керегине жарайт деген ушул эң соңку секундаларда беттештин бүтөрүнө 12 секунда калган учурда Өмүрбек Эсенуулу эсепти 4-4 кылып теңеди. Кыргызстан азырынча көк бардан кете элек. Кыргызстан жер улактан өзүнүн күчүн дагы да болсо көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бар, ардактуу теле көрүүчүлөр. Жалпыңыздарды эч кайда алыстабай турууга маанайды чүрбөгө чакырамын. Себеби биз бүгүн атаңа баракелде Өмүрбек. Өмүрлүү бол Өмүрбек. Азаматсың, мыктысың. Көз тийбесин, сөз тийбесин. Өмүрбекке мына ушундай мүмкүнчүлүктү курап берген өнөктөштөрүнө дагы жалпы Кыргызстан курама командасына рахмат айталы. Убакыт соңуна келип жетти. 4-4 негизги эсеп. Азыр эми жеке тагыраак булиттер сериясына күбө болобуз. Командага жеңиш ыйгарылат экен. Мына ушундай. Башкалыс эми бүгүн бизге канчалык жагат, жакпайт. Биз өзүбүздүн оюнубузду көрсөтүш керек. Мүмкүн болушунча дал ошол өздөрүнүн эрежесине жеткирбестен ушул алгачкы салымды, алтын салымды салып кетсек гана абдан жакшы болмок. Азыр Муляш казакстандык оюнчулардын карамагында. Мүмкүн болушунча бербешибиз керек, өзүбүз ээлеп алышыбыз керек. Муляш жерде экен. Эми гана жок, казакстандык оюнчу эбак эле эң алган. Экинчи номурдагы казак оюнчусу бул Айтанат Даулет. Ага каршы эми азыр кыргыз балбандары өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүшү керек. Өмүрбек Эсенуулу Даулет Айтан менен биргелик. Өмүрбек тартып жатат. Өмүрбек чыгарыш керек. Өмүрбектин азыр 2 кол тең. Муляшта сүрмө топ бизге жекеме-жеке керек болот. Жок, улак аянтта калды. Өмүрбек жок, чыгып кеткенден кийин. Демек, дал ушундай азыр чыныгы ушул кыл чайнашкан оюн болуп атат. Намыс үчүн болуп атат. Ушул жерде эки өлкөнүн дербиси менен эми эң чечүүчү салымын ким жаратса дагы менимче өз өлкөсүнө баатырга айланат. Ал эми кыргызстан спортчуларга дагы бир ийгилик калагым келип турат. Кантсе дагы бизде бул беттештин жүрүшүн 12 оюнчунун кимиси гана болбосо чечип кете алат. Айрыкча азыр Өмүрбек Эсенуулу ушул 4-чү салымды салгандан кийин азыр бардыгыбыздын үмүтүбүз дал ошол Өмүрбек Эсенуулун көздөй дагы бүтүрөн учур. Жана жекеде бир аз эми сагыраак болушубуз керек. Буга чейинкилерден сабак алышыбыз керек. Жана азыр Кубантай Султануулунда ордунда жылбай эле туруш керек. Ошентип азыр аргымак жылып кетти. Себеби биздин аргымак калыс кайрадан өзүнүн карьерасын баштап жиберди. Жана дал ушул жерде мына Кубантай Султануулу тамай туруп бер деген дагы көрсөтмө берди. Жана туйо мейли эме. Кубантай сезип билип аркага жыл деп айтты. Ага карабастан калыс Кубантай кайрылары менен ышкырыгын жаңырып жатат. Ышкырык жаңырганга чейин бул Курманбек Турганбек эңкейип баштаган болчу. Эми тартып алыш керек. Курманбектин карамагынан абайлашыбыз керек. Курманбек жалгыз бошонуп бара жаткандай. Кайда биздин оюнчулар?
Манас Ниязов Курманбекке каршы. Манас өткөрүп жиберби. Жолдошбай Орозбаев коргонууга бекем киришип кетти. Кубаныч Султан уулу. Калыс. Манас Муляштын бир ширагынан кармаган үлгүрүп калган. Эми спортчуларда деле намыс жок экен чындыгында. Атайын Суранов келем жигитче чабал дегенде жигитче чаап берсе болмок, бирок ал нерсени кылган жок. Дагы 2026-жылы өтө турган ошо бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнда мен Казакстандын көкпар болобу, көкбөр боюнча болобу курамасы келбей турганына кепилдик берип айта аламын. Себеби алар үчүн эң негизгиси өзүндө ошол жерден жеңиш. Түшүрбөш керек. Жакшы ойнойт дегиче салымды ишке ашырды дагы. Эми атлетсиз ошол жеңиште кубансын, байласын, тойлосун, биз үчүн бул жеңиш жеңил эмес. Бул жеңиш анткени атаандаштын атлетсиздигин бүткүл дүйнө эли көрдү. Дегенде бул жерде тарткан камералар, трансляция жок болсо анда элдер көрө алмак калса, казактар күчтүү өттү да, бирок аларда мындай атлетсиз оюнун бүткүл дүйнө көрдү. Жок эле дегенде ошол көчмөндөр оюнуна катышып жаткан 79 өлкөнүн өкүлдөрү бул жерде дагы алар эми казактын ким экенин билди. Биз болсо биздин көкбөрчүлөрдө кучак жайуу менен, кубануу менен, сый менен тосо алабыз. Алар атаандаштын камчылаганына карабай, атаандаштын адилетсиздигине карабай акырына чейин жигитче ойноду жана биз алар менен бир гана сыймыктанабыз. Ардактуу көкбөр сүйүүчүлөрү.